Белгилүү педагог Сабыр Иптаровдун кыргыздардагы саламдашуу жөнүндө айткан төмөнкүдөй жакшы пикири бар. Кыргыздар дейт, амандашканда арыбаңыз деп кайрылышып, анан ага бар болуңуз деп жооп кайтарышат. Арыбаңыз деген бул адамдын куунак көңүлдө узак өмүрдө жашашын каалап айтылган жугумдуу сөз болсо, ага алиги алып бар болуңуз деген жоопто адамда тирүүлүктөн өткөн асылдык жок экендигин таасын туюндурган мыкты жооп деп эсептейт да. Эмесе мен Надырбаева Кутпу Өзбековна силер менен бүгүн арыбаңыздар деп учурашуу аркылуу кептин түрлөрү боюнча сөз кылалы деп чечтим. Адам баласы коомдо маалымат алмашуусуз жашоосун эч качан илгерилете албайт. Ошол шартка байланыштуу ар бир инсандын сүйлөшүү чөйрөсү калыптанат. Маалымат алмашуу чөйрөлөрүнүн ар башка табиятына жараша кеп бирдеги сүйлөшүү чөйрөсү дагы түзүлөт. Анткени адамдын жашоо, тиричилик кылуу өзгөчөлүгүндө адам ишмердигинин ар тараптуу болушуна ылайык ал чөйрөлөрдө ар түрдүүчө сүйлөө тартиби жана талабы келип чыгат да. Мына ошого байланыштуу сүйлөшүү эки формада ишке ашат балдар. Бул биринчиси оозеки, экинчиси жазуу түрүндө. Биринчи кептин оозеки түрү жөнүндө сөз кылалы. Бул оозеки кеп адамдардын күндөлүк турмуш тиричилигинде маалымат алмашууну ишке ашыруучу эң негизги каражат. Ал күндөлүк турмушта абдан зарыл болгондуктан турмуштун дал өзүндөй ар түрдүү болот да. Тарыхый жактан алып караганда, башка функционалдык стилдерге караганда оозеки кеп эң байыркы болуп саналат. Андан кийин гана коомдун жана маданияттын, илим билимдин, цивилизациянын өнүгүшүнө жараша башка жазма кеп келип чыккан. Адам баласы бири бири менен пикир алышууда төмөнкүдөй кеп бирдиги колдонот. Биринчиси бул баяндоо, экинчиси сүрөттөө, анан үчүнчүсү ой жүгүртүү. Кептин баяндоо түрү. Баяндоо окуя, көрүнүш, кыймыл-аракеттердин логикалуу, системалуу факты материалдарга таянылган негизде баяндалышы. Анда мазмун, сюжет, каармандар дагы болот сөзсүз түрдө. Бул баяндоо аңгемеде, жомокто, уламыштарда, адабий чыгармаларда да пайдаланылат. Мисалы, күн кечкирип бара жатат. Аялдамада эл толтура. 1 сааттан бери автобус жок. Тыныгуу мезгили болсо керек. Шашкан адамдар улам саатын карап тынчсызданышууда. Аңгыча аба барган сайын муздап, кар себелей баштады. Тез эле теребелди аппак кар каптады. Шашкандар автобустан үмүтүн үзүшүп, ак карды жирей жөө жөнөштү. Бул жерде балдар алгач айлана чөйрөнүн абалы баяндалып, андан соң сүрөттөө болду, акырында кайра кыймыл-аракет баяндалды. Муну биз төмөнкүдөй схема менен берсек болот. Биринчи баяндоо, анан кийин баяндоого жараша образдуу сүрөттөп көргөзүү болду, анан жыйынтыктоосунда дагы баяндоо берилди. Кептин экинчи түрү сүрөттөө. Жандуу жана жансыз заттардын ар кандай белгилерин, абалын элестүү, образдуу кылып чагылдырып берүүдө колдонулуучу кептин бир түрү. Кептин сүрөттөө түрүндө бул мазмун, сюжет, окуя болбойт. Предмет, көрүнүш, айлана чөйрө, пейзаждын белгилери же касиеттери, сапаттары көркөм сүрөттөлөт. Буга мисал келтирип көрөлү. Чырмоок күнүгө алгач гүл ачып, салам айтат. Ак гүлү, көк көгүш гүлү, дагы башка түстөгү гүлдөрү бар. Эгер жанында тынч отурсаң, көз ачкан гүлдөр өз ара сырдашып жаткандай туюлат. Күн төбөгө чыгып, аптабы кокту ичине уйган маалда бала бийик шыралжындын түбүнө кирип кетет. Гүлү жок болсо да, жыты буруксуган шыралжын түп болуп бийик өсүп, арасына башка чөптү жолотпойт. Балага калганда дагы артыкча досчулугу бар шыралжындын бирөөдөн кагуу жеп, таарынганда же кусалык көкүрөгүнө толгондо эч кимге көрүнбөй ыйлагысы келип, шыралжындын арасына житип кетет. Өпкө-өпкөсүнө батпай солуктаган бала шыралжындын буруксуган чайыр жытын кере жутуп, салкын түбүндө жатат. Булуттар түпсүз көккө каалыгып оюн курушат. Ошентип баланы алаксытат, сооротушат. Бир эле булуттан 1000 түркүн сүрөт көрүнгөнүн тиктеп, жыты буруксуган, көктү жаппаган шыралжындын түбүндө бала улутунуп коюп жата берет.
Сүрөттөөдө балдар жалаң эле сүрөттөлүп эле тим болбостон, ошол сүрөттөлгөн окуяны жандуу жана жансыз заттарды сүрөттөгөндөн кийин кайра ошол боюнча кыскача баяндама берип, анан кайра дагы сүрөттөө берип, анан кайра баяндоо дагы болушу мүмкүн да. Муну биз азыркы мисалдан келтирип көрөлү. Биринчи абзацты карагыла. Бул сүрөттө болду кадимкидей, биз айтылып аткан нерсени көз алдыбызга элестете алдык. Экинчиси ошол абалдагы нерселерди, окуяны баяндап берди. Ал эми үчүнчү абзацта болсо сүрөттөө орун алды дагы, төртүнчү абзацта жыйынтыктоочу баяндоо келди. Кептин үчүнчү түрү бул ой жүгүртүү. Табиаты жагынан татаал болот ой жүгүртүү. Ар кандай окуя, илимий эмгек, публицистикалык макалаларды далилдерге, тыянактарга таянып, корутундулап өз оюн баяндап берүү болуп эсептелинет. Бул кептин илимий стили менен тыгыз байланышта келет дагы. Окуя көрүнүштөрдүн, табияттын ар кыл кубулуштарынын келип чыгуу шарттарына, өбөлгөлөрүнө байкоо жүргүзүү, алардын себебин, сырларын билүү, ачуу максатында зарыл материалдарды, аргумент, далилдерди суроо коюу аркылуу табат. Аныгына жетүү, акырында ошолордун негизинде жыйынтыкка, корутундуга келүү, тыянак чыгаруу, издеген суроолорунун жообун, жандырмагын табуу болуп эсептелинет. Ой жүгүртүүнүн түзүлүшү төмөнкүдөй балдар. Ой жүгүртүүнүн түзүлүш схемасы төмөнкүдөй. Биринчиси бул тезис, экинчиси бул аргумент, факт, далилдер менен беребиз. Анан үчүнчүсү бул тыянак. Ой жүгүртүү логикалык ойлонууну, суроо кое билүүнү, бир нерсеге байкоо жүргүзө алууну, аны башкалар менен салыштырууга үйрөнүүнү, белги касиеттерди же себептерди далилдүү, факт, аргументтердин негизинде таба алууга, өз алдынча корутундуу пикирге келүүгө, бардык окуя көрүнүштөргө аң сезимдүү мамиле жасап, талдай алууга, чыгармачыл ой жүгүртүүгө көндүрөт. Түшүнүк, элестөөлөрүн байытат. Илим билимдин сырларынан кабар берип, анализ, синтез жасоого үйрөтөт. Ой жүгүртүүгө мисал келтире турган болсок, адам баласы асмандагы канаттуулардан тез, бийик жана алыс учууну эче-ак эле ойлонушкан. Канаттуулардын мындай учканын байкап көргүлөчү. Алар канаттарын 1-2 сермеп, анан асманга учуп чыгат. Оңой эле учуп келип жерге конот. Ал эми самолетко сөзсүз аэродром керек. Ансыз самолеттор асманга көтөрүлө да албайт, жерге да кона албайт. Канаттуулардын башка артыкчылыгы да бар. Чабалекей балдарын кандай тамактандырарын көз алдыңарга элестетип көргүлөчү. Чабалекейлер канаттарын тез-тез сермеп, учуп кирерде абада асылып тургандай көрүнөт. Самолеттор антип токтоп тура албайт. Учуп баратканда гана абада боло алат. Ошондуктан самолеттор учушуу жана жерге келип конушу үчүн атайын аянтча керек. Самолеттун дагы бир өзгөчөлүгү, эгер мотор иштебей калса же бир тетиги сынып калса, винттери айлана берет. Ал ошол замат жерге түшүп кетпейт. Акырындык менен төмөндөй баштайт. Айыл чарбасында, өнөр жайда жана турмуштун башка тармактары үчүн да самолеттун практикалык мааниси өтө чоң. Мына балдар, өзүңөр байкагандар, бул жерде канаттуулардын учушу менен анан атайын колго жасалган самолеттун учушунун ортосундагы айырмачылыктарды ой жүгүртүү аркылуу мисалдар менен бергендигин көрүп турасыңар. Урматтуу балдар, бүгүнкү биздин кептин түрлөрү боюнча берген маалыматыбыз силерге жеткиликтүү болду деп ойлоймун. Анда эмесе кийинки сабакка чейин саламатта тургула.